Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто саясатчы Туйгуналы Абдыраимов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин студияга кош келиптирсиз. Туйгуналы мырза, акыркы учурда сиздин саясатка болгон кадамыңыз бийликти чочутуп, эки досту ойго салып, сизге да ал тургай кылмыш иши козголду деген аңыз кептер тарады. Ошол сиздин саясий багытта алдыңкы кадамыңыз кандай? Бул эми эки дос чочубай эле койсун. Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Калы кулдук болуш керек. Калыс сөзүн айтпас аксакалдан не пайда деп. Мен бул калыстык сөзүмдү айтып атам. Мыса кыскача тарых чаптырып карасак, мына Ормонханды Балбай Баатыр өлтүргөн билесиңер. Андан кийин кектеп жөөчүн алам деп. Андан кийин мына бугу менен Сарбагов чабышып канча киши өлдү. Акыры Балбай өзү түрмөдөн өлдү, билесиңер. Верныйдан чыгып келатып. Бул негизи ошондогу Кыргыздын эки бир тууган уруусу бугу менен Сарбагыштын ынтымагын бузган нерсе болгон да. Азыр эми мен көлдүн аксакалдарына айтып атам, токтоткула. Атамбаевдин деле кемчилиги болгон, күнөөсү болгон, бирок президентти түрмөдөн өлүп калса баарыбыз уят болобуз деп атам. Анткени Кыргыздын президенти абдан эле жакшы иштеп берди. Анан өткөндө айттым го көп кылгандарын. Анан эң негизги да бир нерсени айтпай калып турмун өткөндө. Кылган иштеринен башка эң негизгиси Кыргызстан туура жолго түшсүн деп президентти дагы срокко чыкпай, мүмкүнчүлүгү бар болчу билесиңер. Ордуна Сооронбай Жээнбековду шайлатып кетти. Туура баягы бир президент отуруп албасын, диктатура болбосун депчи. Ошон үчүн мунун баарын баалаш керек да, баалаш керек. Анан туура өз деле убагында адамдардын күнөөсүн далилдебей камап койгон учурлар болгон. Мына Дастан Исламович Сарыгуловду камады, Текебаевди, Чотоновду, кийин Талгарбеков, Бектурасанов, Марат Султановдарды, бир библиотеканы приватизация кылып койду деп Канат Исаевди камады. Ошондо жанындагы жанагы ГКМнын төрагасы Абдил Сегизбаев элесиңердеби? Аягы мына өкөтөн каякта отурганын билесиңер. Абдил дагы, Атамбаев дагы. Эгерде биз бул жолдон кайтпасак, келечекте эки достун ортодогу каякта болуп калышы күмөн санамда. Биз бул жолдон кайтышыбыз керек. Мына Садыр Жапар өзү айтып атпайбы, мен элди бириктирем, башын кошом деп. Кошсун. Саясий туткундарды чыгарсын баарын. Анан кийин күнөөсүн далилдеп, үй камагына чыгарып, күнөөсүн далилдеп, анан күнөөсү болсо камасын да. Ушундай жол менен барыш керек да. Анан дапылдатып эле, кармап алып эле камай берсе, куздура берсе, кузунду ичип жүрөбүз менен баарыбыз. Туура эмес да. Бул туура эмес жол да. Биз 21-чи кылымдабыз. 21-чи кылымда жашап атабыз. Бүт дүйнө бизди карап турат. Эгерде адамды күнөөгө тартам десе, күнөөсүн далилдеп, сот кылып туруп, анан чара көрүш керек да. Биз туура эмес жолго түшүп алды да бул эки дос. Ошон үчүн мен аларга айтып атам, туура жолго түшкүлө. Кыргызстанга тынччылык керек. Тынччылык болсо, акырындан ошол оор абалдан чыгып кетебиз. Чыны менен мына дүйнөлүк кризис болду, пандемия болду, экономик оор абалда. Азыр алтын президент алып келип койсоң деле бир күнүн ичинде, бир жылдын ичинде оңдоп кете албайт. Ошону элге туура түшүндүрүш керек да. Элге туура түшүндүрүш керек. Менин оюм ошондой. Анан эч кандай баягы бир ак үйдү басып алабыз, бийликти күч менен алмаштырабыз деген бизде ой жок. Мен өзүм деле мисалы ар дайым жаштарга айтам. Бул ак үй бийликтин символу, кыргыз бийлигинин символу. Бул баарыбыздыкы. Бул Бакиевдин, Акаевдин, Жээнбековдун үйү эмес, же Садыр Жапаровдун үйү эмес. Бул Кыргыздын үйү, бул биздин борбор, биздин бийликтин символу. Биз аны тоноп, күйгүзүп, кыргыз бийлигинин берекесин, кутун кетирип атабыз дейм да. Ошон үчүн дагы мүмкүн кыргыз мамлекети өнүкпөй атат да. Ошон үчүн бул шакка барбаш керек. Бийлик элди ал шакка жеткизбеш керек да. Ар дайым сүйлөшүп, көп нерсени компромисс жолу менен чечсе болот да. Туйгуналы мырза, кесиптешибиз Аслан Сартбаевдин кезинде Азия Ньюста
ошол сиз уюштурган митинг 10 миңден адам ашуу келишүүсү күтүлүп атат дейт. Бирок митингдин күнү 17 сентябрь Алмазбек Атамбаевдин туулган күнүнө карата уюштурулган да. Эмне себептен? Эми 65ке чыгып атпайбы? Алмаз Шаршенович 17 сентябрда 65ке чыгат. Ошого карата чыгарсын деп бийликтен суранып атабыз, чыгарсын. Анан эми чынын айтайын, көп деле кишини чакырган жокпуз. Өтө көп киши болсо боло албай калабыз, провокация узучу болот. Анан көп чогултпай койсок, киши аз болуп калса, чогулта албай койду деп айтат. Ошо менен биз эки анча ойдо турабыз, азыр кандай кылабыз деп. Бирок мындай массалык түрдө элди чогулткан жокпуз. Баягы Атамбаевдин колдоочулары келсин, сөз айтабыз бийликке. Анан кийин 1-2 жылкы чоюп, чай берип, эл узатабыз жакшы маанай менен чай. Тынчтыкка келели деп. Анан эми ар ким кандай түшүнөт, ал митингдин максатын ал эми өздөрүнүн иши да. Ошо күнү билинет да турабы? Таза жакшы. Оюбуз жакшы. Бизге чаң тополоңдун кереги жок. Анткени мына көрүп атасыңар, биздин көпчүлүгүбүз эле Кыргызстанда өз казаныбызда кайнап атпайбызбы? Мына Афганистанда эмне болуп атат? Дүйнөлүк тенденция каяка кетип атат? Ири державалардын бирөө бизде тынч болсун десе, бирөө ушу региондо бир чоң тополоң чыгып кетсе экен деп турат. Ошо маал ойлонуп иш кылыш керек да. Азыркы эле сөзүңүздө Алмазбек Шаршеновичтин ден соолугу боюнча айтып кеттиңиз да. Чын эле мен сиз өзүңүз көрдүңүзбү Атамбаевдин? Бардым, мен ай сайын барып атам. Ай сайын барып атам. Мына акыркы айдан бери ковид карантин деп киргизбей коюшту. Чыны менен ден соолугу начар. Менен врачмын да. Билем, көрүп турам. Давление аябай түшүп атат. Өтө коркунучтуу да. Эми тиги киши билгизбегенге аракет кылып атат. Эми баягы. Анан эми негизи Кудай ден соолугун берип аман эсен болсун, баягы жаман болуп кетпесин деп атам да. Кыргыздын тарыхы үчүн. Кыргыздын тарыхы үчүн. Кошуна мамлекеттер бар, эл журт бар. Анан кыргыздар мындай болду десе, президенти мындай кылды десе, келечек муундарга да бул жакшы ат алып келбейт да. Ошону биз туура түшүнүшүбүз керек. Сиз Алмазбек Шаршенович менен жолуккандагы саясатка көз карашың кандай деп атат? Эмне дейт? Эмнеме эле тынч эле болсо деп атат ал деле. Тынч эле болсо экен деп атат. Анан эми ачуусу келгенде баарыңарды чыксам көргөзөм дейт эми. А киши башынан эле эмоциональный адам да. Эмоциональный адам. Чыккандан кийин өзүнүн өнөрлөрүн көрсөтүп баштабайбы? Эми негизи муну дарылаганга жибериш керек да. Дарылансын. Анан Алмаз Шаршенович түрмөдө болобу, эркинде болобу, албетте, эркиндикте болобу, албетте бийликке кандайдыр бир терс таасирин берет. Ал туура. Бирок эми мен Садырдын тарапташтарына айттым, Жапаровдун. Былтыр жайында эле Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгарып койсо, ал президент болмок эмес. Туурабы? Катардагы эле саясатчы болуп калмак. Мына Кудай маңдайына жазып туруп президент болду. Анан эми Алмаз Шаршеновичти чыгарып койсо, эл деле туура түшүнөт да. Мына айкөлдүк кылды, 2 жыл отурду, чыкты эми. Тынч эле деп айтат да, мисалы эми баягы терең ойлонгон адамдарчы. Тынч элеми депчи. Ушинтип эле чабыша беребизби дейт да. Баягы Кыргыздын бир жакшы мамлекеттүүлүгү Кокон хандыгы болгон. Анан эми башкалар биздики деп жүрөт. Чыны менен Кокон хандыгында негизги ролду кыргыздар ойногон да. Анан ордо талашып отуруп түбүнө жетишти да, туурабы? Биз да ошо шакка жакындап калдык. Мен ар дайым айтам да, мына история бизди окуткан, мединститутан философияны көп окутчу. История спираль менен өсөт депчи. Мына 1,5 жыл мурун биягыбызда Россия империя эле, биягында Цин империясы эле, Афганистанда англосакстар эле, бул жерде өз ара тытышкан Кокон, Хива, Бухара, Казак султандары эмес беле. Өз ара тытышып отуруп, ынтымакка келбей, аяк эмне болду? Туурабы? 1,5 жылдан кийин кайра ошол жерге келдик да. Россия империясы биякта, Цин империясы биякта, Афганистанда англосакстар, ызычуу, баягы 4 хандыктын ордунда аты өзгөрүп эле Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, туурабы? Анан ынтымагы жок, баягы эле Кокон хандыгы болгон кыргыз эл да. Кокон хандыгы жоголордун алдында улам-улам бирөө келип эле ордону чаап, ханды алмаштыра берген билесиңер, тарыхта. Биз ошого келип калдык да. Ошон үчүн бул абдан кооптуу кырдаал да.
негизи биз жаштарга, кийинки муундарга жакшы мамлекет калтырып кетишибиз керек. Мына жер кетип атат, билесиңер. Анан ушу бир идеология бузулду, ыйман бузулду. Жаман кырдаал болуп турат да Кыргызстанда. Туюнал мырза, сиз жашоодо кекчилсизби? Жок, мен өзүм айкөл адаммын деп эсептейм. Бул суроону бергеним мурдагы президент Алмазбек Шаршенович менен Садыр Жапаровдун ортосунда пикир келишпестик болуп өткөн. Садыр Нуркожоевдун атасы каза болду, апасы каза болду, уулу каза болду. Ошол учурда Алмазбек Шаршенович Садыр Жапаровду ошо топурак салганга да жиберген эмес да. Мүмкүн ортосунда кандайдыр бир кечирбөөчүлүк же болбосо бул ата деген ата да. Туура, Садыр Жапаров көп жамандык көрдү. Эми бирок ал башынан өткөндү сезиш керек да, айкөлдүк кылыш керек да. Азыр Атамбаев түрмөдө, ал президент да. Туурабы? Ошон үчүн айкөлдүк кылыш керек. Анан мындай кете берсе айтып атпайм, эртең дагы кандай болот? 1 жыл болот, 5 жыл болот, туурабы? Анан кийин ким кемне кылсаң, Кудай кайра айлантып келип ошону өзүңө кылат да. Айтып атпайм, мына Алмаз Шаршенович менен Абдил Сегизбаев канча кишини камады эле. Аяк эмне болду? Ошон үчүн бул жолдон кайтышыбыз керек да бизчи. Бул жолдон кайтышыбыз. Өчалуу жолунан кайтышыбыз керек. Кайтышыбыз керек. Сиз ушул президенттерди Алмазбек тактап айтканда Алмазбек Атамбаевди түрмөдөн чыгаруу боюнча аракеттер жасап атасыз да. Кечээ эле жана башка саясий туткундарды. Мисалы өткөндө жазбадымбы, мына Темир Сариев отурат. Күнөөсү барбы далилдеп туруп анан камайлы. Бабанов болсо акчасын төлөп чыгып кетти. Жантөрө Сатыбалдиев менен Айбек Калиевдер тескечтикке тиешеси жок алардын. Мен анчам чаралашуу жүрдүм да. Алар эми Жантөрө Жолдош илгери Сооронбай Шариповду катып тилдеп койгон экен, ошого карап киргизип койгон анчы. Эми туура эмес да, мындайчы туура эмес да. Бир күнөөсү болсо күнөөсүн далилдеп анан камаш керек да. Биз аз элбиз да, аз элбиз, тың жигиттерибиз аз. Анан кийин бири-бирибизди түшүнтүп эле бир казганда эле чөктүрө берсек, аяк эмне болот? Аяк эмне болот? Ошол сиз менин баамдашыма караганда айкөлдүк боюнча айкөлдүккө басым жасап атасыз да. Президенттер кечиримдүү болуш керек депчи. Тарыхка. Тарых үчүн. Кече жакында Аскар Акаевич келип кетти да. Ал боюнча көз карашыңыз кандай? Көз карашым абдан жаман. Айта берейин эми. 92-жылы Аскар Акаевич президент болуп шайланганда кеминде бир чоң аксакал, көп жыл сот болуп жүргөн киши айтты да. Ай балдар оңбой калдык. Кул тукум эл бакпайт деди. Кул тукум эл бакпайт деди. Эми чыны менен ошондой эле болду да. Бул мага жаман адамдын образын айт десе, мен Аскар Акаевичтин образын айтам да. Куйтуу, коркок, жамбакты адам болчу. Сотко берсе берсин. Муну эч качан алып келбеш керек болчу. Бул бетибизге түкүрүп кетти да. Түкүрүп кетти. Мына строитель Жолдош балдар айткан, Танаев айтыптыр. Такыр кол койбой койдум эле жана келишимге депчи. Анан кийин Акаевди укпай койсом, аялы биз сени теннис ойноп жүргөн жерден алып келип киши кылганбыз дегенде кол коюп бердим деген экен да, ал сөздечи. Бирок анан мен билбей калыптырмын, өкмөт кылды деген эми бул эми ошо бир эми баарынын башында өз турган, баарын билет. Такталбаган маалыматтар боюнча такташ керек. Жана Кумтөрдүн алтынын бир эле банк аркылуу сатылган да, ушул күнгө чейин. Ошо банктын ээлери Саадат Акаева менен Санжар Айтматов деп айтылган да. Муну такташ керек, эмнегедир ал жакка көңүл бурулбай атат да. Ошо жагын караш керек да. Анан кийин келбейт ал эми. Дагы алдап кетип калды. Абдан туура эмес болду да. Ошондо биз кеткен президенттердин баарын кечиришибиз керекпи же Алмазбек Атамбаевди гынабы? Алмазбек Атамбаев жакшы иштеп берди. Башка президенттер кетти. Алар ошол жакта жыргап деле жүргөн жок. Жүрө берсин. Кайра келсе элдин ичинде жарака пайда болот. Атамбаев чыкса жарака пайда болушу мүмкүнбү? Болбойт. Чыгып кетсин бу дагы. Чыгып кетсин бу дагы. Дагы айтып атпаймынбы? Түрмөдөн өлүп калса, баардык жалпы кыргыз эли биринчи кезекте Садыр Жапаров уят болот да. Тарыхта ошондой калат да. Сүйлөшүүдө мен чыгарсын деп айтты, айткан жокпу?
Ал мени шарт койбой чыгарсын деп атат. Мен шарт койбой чыгарсын. Шарт койсо мен намус үчүн түрмөдө өлөм деп атат. Алыс Каракайчка куйтуу деген мүнөздөмө бердиңиз. Алмазбек Атамбаевгачы кандай мүнөздөмө? Алмаз аябай эмоциональный адам, ак көңүл адам. Анан бала кезинде физически слабый балдар бир аз ранимый болуп калат да, ошондо мындай кекчилдиги да бар да. Анысы бар эми. Кемчилдигин айтып эле жүрдүк. Бирок ал деле айкөлдүк кылды да. Мына ошо эле Ташиевди түрмөдөн чыгарган, ошо эле Келдибеков чыгарган, Түлеев деле ошонун маалында чыкты окшойт. Камап туруп чыгарды да? Мен барып айтчумун, кой голодовка кылып атыптыр эми, өлүп калса шерменде болосуң, кой. Катуу кетпе деп эле айткам. Келдибековду чыгарып айтканда айткам, инвалид болуп калса жаш бала болбойт. Кыргыздын тың балдары сен сындырба деп эле барып жүрдүм. Ошентип жаман көрдүм да жанагындагыларыначы. Кой деп отурупчу. Эми биз врачтар бир аз башкача адам болобуз да. Эмне үчүн врачтар башкача адам экенин айтып коеюн. Врачтар өлүп аткан адамды көп көрөт да, башкаларга карагандачы. Ошондо врачтар турмуштун кыска экенин түшүнөт. Бир күн болбосо бир күн кете турбайынбы деп мындай турмушка бир аз философиялык көз караш менен карайт да. Кээ бир адамдарды карасаң, дүйнө чогултканы, жүргөнү бир 1000 жыл жашачыдай жүрүшөт да. Тим эле бул андай эмес да. Биз бул дүйнөгө убактылуу конокпуз. Ошон үчүн ошону түшүнүп, ал исламда да айтылат, ошондой жашаш керек да. Тугуналы мырза мындай да. Бизде акыркы учурларда Кыргызстанда ууру, кокту болот. Түндүк түштүк болуп бөлүнүп атышат. Бул чындыкты айтканда көбү туура эмес кабыл алышат да. Биз ушул көрүнүш менен эмнеге жетебиз? Сиз ушул көрүнүштү байкайсызбы? Бул түндүк түштүк болуп бөлүнүү Атамбаевдин маалында кадимкидей эле азайып калган. Негизи түндүк түштүк бөлгөндү бул Акаевдин маалында башталды. Түшүнбөгөндөр түштүктөн окуу жай ачып бер дешти. Мен саламаттык сактоо министринин биринчи орун басары болуп тургам 96-98. Медфака 50 орун берип кыстабатып ачтырышты да, Ошкуугачы. Эми бул жеке кызыкчылык да. Илгери биз баарыбыз Бишкектен окучубуз. Мына бирөөбүз Ноокаттан алчубуз, бирөөбүз Көлдөн алып эле аралашып эле, мына мен досторум, курсташтарым баары Ошто өткөн жума деле тойго барып келдим. Бир-эки жума деле Ошто тойдо жүрөм, жакшы эле маңда жүрөм да. Эл жакшы болчу. Анан азыр түштүктүн жаштары Ошто калды. Түндүктүн жаштары көбү Бишкекте калып. Анан кийин ошо менен баягы аралаш азайып калды да. Азайып калды, анан калганын уже жанагы саясатчылар бузуп атат да. Ар бир нерсенин чындыктын убагында айтылганы жакшы да. Ушул азыркы Камчыбек Ташиев болобу, же болбосо Садар Нуркожоевич болобу, буларга азыркы убактагы бир кандайдыр бир туура эмес жасап аткан иштерин бир-эки жолу айтып көрдүңүзбү? Мен эми ким айтам? Жандагыларга айттым, токтотпойсуңарбы эми болбодубу депчи. Жандагылар кимдерге? Эми аны айткан болбойт да. Жандагыларга айттым, айтпайсыңарбы? Көлдүн аксакалдарына айттым. Баягы эле көлдүн аксакалдарына айттым, бу бугулар силер өткөндө Орманханды өлтүрдүңөр эле, эми Алмаз президентти өлтүрөсүңөр дедим. Айтыш керек да. Айтып атпайбы, биз калыс сөздү айтып турбасак болбойт да. Кудай берген жанды Кудай өзү алат. Ошон үчүн адам колдон келишинче калыс жашаганга аракет кылыш керек да. Бирок ошол эле сиз биз ушул Алмазбек Шаршеновдун ден соолугун ойлоп жатпайсызбы? Бирок социалдык тармактарда ал кишиге наразычылыктар күчтүү. Биз ошону түшүндүрүү иштерин бири-бирибиздин болгон мамилени түздөөнү, президенттерге болгон мамилени өзгөртүүнү айтып түшүндүрө алабызбы? Анткени коомчулук бизде байкап атасызбы акыркы учурларда бир нерсе жетишпегендей эле бири-бирине карама-каршылык барган сайын көбөйүп жатат да. Азыр фабрика троллей, анан кийин эшигинин алдын шыпырып койбой кирели кечке Фейсбукта отургандар бар. Негизи азыр бир баканооз адамдардын заманы болду да. Атын өзгөртүп алып эле, же бирөөнү шыбай берет, акча алып алып бирөөнү шыбай берет. Бул коомдук пикир эмес. Бул бир какой-то бир 2%-тин пикири да. 2% пикир. Коомдук пикир Кудайга шүгүр, эл оокатын кылып атат. Биртике жакшы жашасак болот эле деп аракет кылып атат. Жанагы Facebook бул коомдук пикир эмес да. Анан ушуну карашыбыз керек да.
социальный сет деген бала бүт дүйнөдө тарабадыбы. Аны эми каалайбызбы, каалабайбызбы ошондой болот экен. Ага чыдашыбыз керек да. Мына эртең деле мени башташат шуулдатып. Эмне кылабыз? Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиз? Кыргызстандын келечеги жакшы болбой баратат барган сайынчы. Борбордук Азияда чатак чыгарабыз деген державаларда эң слабый звеносы Кыргызстан болуп атат да. Слабый звеносы Кыргызстан болуп атат. Мына азыр ушул күндө уктап жаткан ячейкалар көп. Нааразы болгон жаштар көп. Жумушу жок. Иштейин десе жумуш жок. Акча таппайт. Анан ошол эле маалда жанында бирөөнүн баласы таможня иштеп чалчаңдап жүрсө, анан чет өлкөдөн үй алып атса, албетте жаштардын кыжыры келет да. Ошон үчүн муну тууралап акырын-акырындан, бирок муну өткөндө мен айтпадымбы, баарыбызга бар заман депчи. Муну көбүндай бирөө бир заман деп түшүнүп алыптыр. Бар заман дегени мындай. Азыр бир Кыргызга кор заман. Мен Москвага жакында барып келдим. Шумдук көп кыргыздар баары кор болуп, Казакстанда окатка өлтүрүшөт, экинчи сорттогу адам болупчу. Бир Кыргызга тар заман. Азыр чиновниктер эле жыргап атат дейт. Чиновниктер деле айлыктан айлыкка жашап атат, таза иштегендери. Мугалимдер, врачтар, дыйкандар эптеп бала бакырасын багып атат, тар заман. Биз келечекте баарыбызга бар заман болуш керек. Анткени байлар менен көрөшпөш керек. Кедейликти жоюш керек. Мына азыр куздура берип, бизнестин баары чыгып кетти. Жумуш орун азайып атат. Мисалы эми таарынбасын Кубанычбек Мырзабек Жумалиев да. Эми убагында коррупцияга аралашкан болсо керек. Бирок эми анын цемент заводун алып койду. Калбе миллиард сомго баалап алып калат ошо боюнчачы. Наличке канча, кимге канча бергенин өзү билет, бир Кудай билет, алган киши билет, туурабы? Анан эми андан көрүп, ай, Жумалиев, сен могу цемент заводду бүтүр. 500 киши иштет. Момча цемент чыгарып, белиңе момча айлык төлө деш керек да, туурабы? Аны камап коюп, куздуруп койгондо эмне пайда чыкты? Цемент завод калат ошо боюнча. Дагы бизнестегилерди дагы куздуруп атышат. Аяк эмне болот эми? Шумдук акча чыгып атат республикаданчы. А республикада бай адамдар көп болуп, элге жумуш бербесе, күндөн күнгө артка тартыла беребиз да. Эми ушуну жөнөкөйлө түшүнбөй ачканда таң калам да. Жөнөкөйлө нерседен бул эми. Высший математика эмес да, мен деле экономист эмесмин билесиңер. Ушу жөнөкөйлө нерселерди кылынбай атпайбы? Туганал мырза, ар бир кимиси бийликке келбесин, эл укпаган бир өздөрү бир кандайдыр бир чоң убадалар берип келишет да. Да аларды мына мамлекеттин 30 жылдыгы болуп өттү. 30 жылда бийликке кимдер келип, кимдер кетпеди да. Келген президенти да өзүн актайт, Аскар Акаевич өзүн актайт, тигинси өзүн актайт. Ошол эле сиз жандап коргоп аткан Алмазбек Атамбаев да. Анда мамлекетти ким сазга батырды? Албетте, эң мамлекетти сазга батырган кыргыз элинин шорбулу Аскар Акаев. Курманбек Салиевич президентке келгенде биз Үсөн Сыдыкович, Нурул Досбол, мен болуп Курманбек Салиевич менен Атамбаевдин башын кошуп бир команда болуп чыкканбыз. Бакиев башында сонун эле бараткан, экономика өсүп, эл тынчып, жакшынакай келаткан. Анан эми менин оюм акыркы жылдары жанына бир врач кошуп эле, а киши бийликтен алыстап эле Максим менен эле жаныш бийлеп калбады. Айрыкча Максим бийлеп калды. Ошо менен мына сазга батылып акыры мына революция болду. Болбосо жакшы келаткан. Анан кийин Атамбаев болсо кемчиликтери болду, бирок негизинен жакшы иштеп берди. Мына мен деле кызматтан айдабады, туурабы? Мен деле айдады. Бирок негизинен жакшы иштеп берди. Сиз кызматтан айдагандан кандайдыр бир наразычылык болду? Мен 2 жыл сүйлөшпөй койдум. 17-18 сүйлөшпөй койдум. Эми кызмат деген кызматтан, эми досуң Оорабалга келип калганда мени минтип кой деген туура эмес да. Анан дәвір жыл айтып коюн, кеп анда эмес, кеп Кыргызстанда, Кыргыздын тарыхында. Бу да унутулат, бу да өтөт, бирок жанагынтип түрмөдөн майып болуп калса, бул биздин жалпы элге доо кетет да.
Садыр Нуркожоевич ушу президентке жаңы кадам койгондо айтканда куугунтуктабайм. Кыргызстандан чыгып кеткен президенттерди кайра мамлекетке алып келем деп. Негизи кыргызда сөз бар да, султан сөөгөн кордобойт дегенчи. Туура. Ошо анда биз кандайдыр бир кыргыздар башыбызды бириктирип, кеткен хандардын баардыгын чогултуп, ушу Кыргызстанды саздан чыгарып алсак болобу? Же баары биз тарап болуп бөлүнүп тура беришибиз керекпи? Ал эми кийинки муундар чечпесе, азыр бул маалда болбойт да. Бул кайра бөлүнүүгө алып келет, жарылууга алып келет. Кийинки муундар чечпесе, аны эми президент болгондо эле көпчүлүк эле баягы эмени жоготуп коет экен да. Баары келип эле мактайт экен да. Мына мен Кооронбек Сайынчы менен абдан жакшы жүрөмүн, билдиңиз, билесиз. Апай сөздөр жакшы жүрдүк. Атамбаев менен Жээнбеков жөнүндө айтпай эле коеюн. Бийликке келгенде эле назик болуп калышат экен да. Анан баягы жанындагылары барып эле, ой сен десе эле мактаса эле ишенип, пенде да бар эле, пенде да. Анан кийин жанына барып эле, о болбой атат десең эле сен жаман көрүнөт экенсиң. Азыр деле Садыр Жапаров ошентип атса керек да. Ал деле ишенип атат, мына Асман деген шаарды чыгарды, эми ал эми фантазия болуп атпайбы анысы делечи. Туура эмес да. Эми бирок үмүт бар, айыл үмүт бар. Акыркы койгон кадрлары жагып атат. Көп кадрлар мына мэрлерди, жакшыларды койду. Бир топ жакшы министрлерди койду. Эми бир система түзүп эле алдыга жылып кетишибиз керек. Улам эле бирөөнү кууй берсек болбойт да. Коконханды болобуз деп атпаймынбы? Кыргызстанга кандай президент керек өзү? Кыргызстанга калыс президент керек. Кыргыздарга калыс президент керек. Калыс, көптү көргөн, салмактуу президент керек да. Жаштар деп эле жаштар өтө эле жулунуп атат. Бир өмүр жолу болуп, бир даражага жетип, айрыкча бул таланттуу, билимдүү жаштар адептүү болот да, көп жулунбайт. Анан баягы деңгээли жоктор эле дарылдайт экен да. Мына эми таарынбасын, биринибиз 28 жашында 5 соттук теплицасы бар экен. Анысы да кредит экен. Мен премьер-министр болом деп бакырып жүрүп анан айыл чарба министри болбоду. 28 экен. Анан малды чыгарбайбыз деп канча элдин абалына калды. Кыргызда породалуу мал чыгып кетет дейт. Кыргызда породалуу малды чыгарбайт, кыргыз келесо эмес. Кыргыз анча-мынча начар малын сатып, жакшы малды Россиядан, Казакстандан алып келип аткан. Чыгарбай койду, мына быйыл чөп ас болуп, малдын баасы түшүп кетти да. Өйдө жактан алынган чечим кылдый жакта карапайым элге чоң таасир берет да. Ар бир өйдө жактын кетирген катасы элдин жашоосуна барып тиет. Ошону түшүнбөй атышат да. Иштешсин, эмгек сиңирсин, бирдеме кылганын көргөзсүн, анан барып анан мен болом десин да. Айрыкча парламентке билими жок адамдар келип алып анан закон кабыл алып атышпайбы? Чет өлкөдө карасаңар парламентте 60тан ылдый жок. Эң жаш 50-дөйдө. Кытай эмне билбегенинен 60 жаштан ашмайынча генеральный секретарь койбой атабы. Туурабы? Алар такыр жөнөтпөйт. Ашсын, ысык суукту көрсүн деп анан барып коет. Анан биздики жулунуп эле барып болушат. Анан эле алардын кылган каталары элге зыян болуп атпайбы? Ушуну ойлонуш керек да. Тугандалы мырза, мен ар бир келген конокко бир суроону берип өтөм. Кыргызстандын тагдыры барымтада калып кеткен жокпу? Биз чоң державалардын ортосундагы кандай десем бир барымтада дебейин, бирок жаман абалда калдык да. Чыны менен Улуу Жибек жолунун чоң артериясы бизде турат. Бирөө темир жол салсам дейт, экономикабыз өссө дейт. Бирөө алардын экономикасы өспөсүн, темир жол салдырбайм дейт. Үчүнчүсү кошуналар булардын темир жолу салынса бизден грузопоток азайып калат. Акчабыз азайып калып, алар да каршы. Чыны менен кайсы президент келбесин, чоң державалардын мындай кандайдыр бир себептеги мындай басымына туш келип калып атат да. Анан ички саясат бекем, эл ынтымактуу болмоюнча тышкы саясатыбыз болбойт да. Кыргызда сөз бар да, эки кочкордон башка бир казанда кайнабайт деген. Ошол макал туура, ишенесизби? ишенем, туура.
Фарид Ниязов кой ташта отуруп алып башкарабыз дегенде айткам, эй Фарид депчи, анда бош жүргөн маалым. Айтып кой депчи, эк кошкордун башы бир казанда кайнап айтты, тарыхты билбейсиң, бийлик үчүн бала атасын, ата баласын өлтүргөн дедим. Бул эки дос жарышып башкарып атат. Эми чынын айтканда экөөнө Кудай ыйман берсин, ынтымак берсин, бирок ар бирөө өз ордунда башкарыш керек да. Өз ордунда. Анан далактап кеткенде эле Кудай жазалап коет, ордуна коюп коет. Биринчиден. Экинчиден мамлекет үчүн жакшы болбойт да. Мамлекет үчүн жакшы болбойт. Сиз чындыкты айтып келген инсан катары белгилисиз да. Ушу достордун бийликке келишинин кереги барбы, жокпу? Мурдагы Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун, азыркы Ташиев менен Садыр Жапаровдун. Жок, бийликке келишин. Мисал болбой эле коюшу керекпи келечекте? Мисалы мына мен айтып атпайм, Бакиев менен деле жакшы эле мамилебиз абдан ысык болчу. Атамбаев менен, бирок президент болгондон мен жологон жокмун да. Туурабы? Наоборот, дистанция кармадым. Үйүнө кирип алган жокмун да жанына. Күнүгө кечке барып чай ичкен жокмун да. Мен 15 күндө, бир айда кирип, могу көбүн жана тегерек кагаз жеткизбей коет да. Анан барып, могу экен, могу кагазды карачы деп. Анан туура эмес кылганын айттым. Анан барып тегереги албетте мен жамандайт. Алар катып аткан кагаз, катып аткан информация Бакиевке, Атамбаевка, Жээнбековке түз жетип калса, албетте мен жамандашат. Так что дос боюнча калыш керек. Бийлик талашпаш керек. Тең ата болбош керек да. Сиз чындыкты айтып жүргөн кишисиз да. Социалдык тармактарда азыркы бийликке ишенбөөчүлүк барган сайын күчөп, ар кандай талкуулар айтылып атат да. Күчөгөн жок, ишенбөөчүлүк күчөп атат. Ишенбөөчүлүк. Эми булардын тагдыры кандай болуп калышы мүмкүн? Аны эми бир Кудай билет да. Эгерде ушундай кадам менен кетип баратса? Теги мен көп китеп окуйм башынан. Энем библиотекада иштечи. Антихрупкость деген бир жакшы китеп чыгып жүрөт. Рискуя собственной шкурой, черный лебедь деп коет да. Могу прогноздун баары бул баягы цыганканын айткан эле сөзү. Кандай болорун эч ким билбейт. Ошон үчүн ушул күндө туура кадам жасаш керек да. Эртең эмне болорун өзүң билбейсиң да. Дагы эле кайра митингге кайталы. Сиз ошо 17 сентябрда форумда өтө турган жыйынга кишилер көп келип кандайдыр бир узучу чыгып кетишинен коркпойсузбу? Эми провокация болбосо болбойт. Провокация эле болуп кетпесе тынч эле болот. Баарын айтып атабыз, тынчтык митинг болот, келгиле. Алмазды бошот тарых үчүн деп кайрылалы. Башка саясатчылар деле мына бир интервью берип койсо көрөнүт деген жаш баланы камап салды. Жеңиш Моллокматов эмне отурган өзү билбейт, эчтеке жок. Оштук деп койсо Арслан Саатбаевга региональный деп иш козгошту. Оштук дейт, илгери Анжанды кыргыздар дейт, азыр оштук кыргыздар дейт. Чүйлүктү чүйлүк дейт, көлдүктү көлдүк кыргыз дейт, туурабы? Бул кандай эч кандай регионалдык бөлүшүү жок да. Туурабы? Өзүбүз ушинтип эле ырып атпайбызбы? Ырып атпайбызбы? Ошон үчүн тынч эле болот, тынч эле болот. Тынч эле болот. Жалпы элге тынчтык керек, анан ушу бийликтегилердин ыйманы керек да. Ач көз болбосун. Дүйнөнүн түбүнө эч ким жетмек эмес. Мына Аскар Акаевич доллар менен печка жакса да түгөнбөйт мунукучу. Печка жакса да түгөнбөйт мунуку. Бирок мына тарыхта кандай калды. Ошон үчүн дүйнөнү эч ким ала жатпайт. Күнүмдүк оокат болсун, элдин баары жакшы жашасын десек. Эми 1000 жылдан бери келаткан кыргыз ушундай жеңил келген эркиндикти баалай албай атканыбыз бул уят да. Тытышып атабыз өз ара. Кыргыздар менен, Кыргыздар менен кыргыздар. Талашканыбыз бийлик. Анан айтып атпайм, бийликте кулдун тукумдары көп болуп кетти да. Күнүмдүк кара курсактын кулу да. Күнүмдүк кара курсактын. Мен Раматылык апам айтып койчу. Ой, жаман заман болду. Кедей байга жетем дейт, бай Кудайга жетем дейт деген заман болду. Ошол заман түбүбүзгө жетпесин деген тилек да. Ошон үчүн элге тынчтык, саясий тукумдарды чыгаралы, үй камагында отурсун, тергесин, күнөөсү болсо жазасын алышсын.
анан экономиканы өстүрөлү, элдин жашоосун жакшырталы. Биздин Назар Ньюс маалымат агенттигине убактыңызды аябай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто саясатчы Тууналы Абдраимов болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.